Элге ушул айыл чапатын техникалар менен көрсөтөбүз. Жазында Кудайым буйрса жаз келди. Чынында эле бүгүнкү күндө теңир толук дыйкандардын басымдуу бөлүгү жогорку сорттогу үрөндөр менен камсыз. Мындай көңүлгө төп көрүнүшкө мамлекет тарабынан жеңилдетилген шарттарда колдоолордун көрсөтүлүп жаткандыгы себеп. Ушундан уламбы Нарын районундагы Жамбулак айылынын фермери Саламат Кылычбеков былтыр эккен 10 гектар аянтын дагы жаңылары менен кошумчаласамбы деген ойдо. Анткени кичи мекенде ушузга дере айдалбай бош жаткан кайрак жерлер арбын. Ал мындай ниети менен бир чети арпа буудайдын түсүмдүүлүгүнгө өтсө, экинчиден боз ала таланы жакшыландыруу кызыкчылыгын көздөйт. Антсе да аны жана өзү сыяктуу дыйкандарды күйүүчү майлардын кымбаттыгы кабатырлантат. Азыр май үйдө ылдый секирип атат ошо. Негизи май жактан арзандаса жакшы эле болот эле, элге деле. Былтыр айыл өкмөткө май келген. Быйыл да ошондой келсе бир топ жеңилдик болот экен алчы, арзан май болупчу. Быйыл да ошондой келсе мына элге бир топ эле жеңилдик болгондот да. Быйыл Нарын облусу боюнча 45.627 гектар жерди айдоо болжолдонуп, ал былтыркыга салыштырмалуу 3.000 гектарга көп. Мунун 28.459 дан эгиндери, 531 жүгөрү, 103 май өсүмдүктөрү, 5011 картошка, 477 жашынчалар, 10.925 бир жылдык чөп жана 10 гектарына таруу эгилмекчи. Айыл чарба сиздердин маалыматтарына таянсак, бул жолку өнөктүктүн даярдык сабына 1,5 жакын техника коюлган. Андыктан айдап себүү жумуштарында бир кезегде олуттуу кем качтар орун албайт деген ишенич бар. Буга кошумча электиктерди күйүүчү майлар менен камсыздоого мамлекеттин кол кабышкылары жеңилдерин жерден, оорулорун колдон алмакчы. Мамлекет тарабынан былтыр 2-3 жылдан бери 65 сомдон талон аркылуу берилип атат дыйкандарга. Быйыл дагы ошо чечилди күйүүчү май маселеси. Быйыл 65 сомдон бөлүнөт. Бул дыйкандарга биз талон аркылуу таратып беребиз. Бул шаардын күйүүчү май күйүүчү базаларынан тартып алышат өздөрү. Алдын эле эсептөөлөргө караганда Теңир Тоо жергесиндеги жазгы талаачылык жумуштарын толук аяктоо үчүн 18.849 тонна солярка талап кылынат. Учурда облус бийлиги аны өз учурунда колго тийгизүү менен алек. Эгер бардыгы өзүнүн жүрсө, март айында облустун бардык дыйкандардын муктаждыктары канааттандырылат. Күйүүчү май негизи быйылкыга планды биз берип атабыз. Общий область боюнча, бирок былтыр 65 сомдон камсыз болгон. Быйылкыга дагы буюрса айыл чарба министрлигинен чечилип келсе, мотор резервден 18.849 тонна биз сунушталганбыз. Анткени нарындык дыйкандарды кыш айларында жаан-чачындын өтө эле аз болгондугу чоочулатууда. Мындай кургакчылык жазда да өкүм сүрсө, айдап себүү өнөктүгү бир катар кыйынчылыктар менен коштолору бышык. Андыктан ушул тапта жергиликтүү ирригаторлор бир да тамчы сууну текке кетирүүнүн далалатын жасашууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.